Биз азыр Каппадокиянын Икнам галереясында турабыз. Бул жерде килемдердин түрлөрү илинип турат. Түркиянын Көрөме шаарынын Икнам галереясында Каппадокиянын бүтүндөй айымдарынын колунан чыккан килемдер илинген. Аталган галереяны Сулайман Икнам үй бүлөсү менен иштетет. Merhabalar, hoş geldiniz. Burası Galeri İknam, Kappadokya'nın merkezi Göreme'de. Кош келиңиздер. Бул галереяны иштеткендердин 5-мууну болом. Акыркы 10 жылдан бери кол өнөрчүлүк азайып, завод-фабрикаларга өткөндүктөн бул жер туристтер келип сүрөткө түшүүчү жайга айланды. Дүкөнүбүздө килемдердин 25 000 түрү бар. Бул жердеги буюмдардын 99% колдо жасалган. Анадолу үлгүлөрү түшүрүлгөн килемдер бар. Ана, эне, долу боюнда бар дегенди түшүндүрөт. Ушундай кыймыл жасаганда боюнда бар эне деген мааниге келет. Көрүп тургандай эле, эгерде айымдар боюнда болсо, ушул дизайнда килем токушат. Bu şekilde yaptığınızda onu görebiliyorsunuz. Çok ünlüdür. Икнам галереясы жайгашкан бул имараттын 400 жылдык тарыхы бар. Мурун кербен сарай болгон. Учурда түрк элинин көркөм маданиятын, тарыхын, кол өнөрчүлүгүн чагылдырган имарат туристтердин кызыгуусун жаратып келет. I would say for social media. Social media. Таиландтан келдик. Кайсы өлкөгө барсак, дайым сүрөткө түшүү үчүн интернет желесине тартабыз. Анткени башкалардагы дүйнөнүн биз көргөн сулуулугун көрсө дейбиз. Каппадокия бизге абдан жакты. Сүрөткө түшүүдө кооз жерлер көп экен. We make sure we take photos, save it in our phone in the social. Зура Бакирова, Улан Кубанычбек уулу, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.